Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун коронавирус инфекциясына кайрадан тапшырган анализи таза чыкты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин мамлекет башчысынын Москвадан келе жатканда жана Бишкекке кайтып келгенде тапшырган анализдери да таза чыккан. Бул күндөрү президент Сооронбай Жээнбеков байланыштарды азайтуу максатында аларча мамлекеттик резиденциясында алыстан иштөөнү улантып жатат деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, улуу жеңиш парадына катышуу үчүн Москва шаарына барган Кыргыз Республикасынын делегациясынын айрым мүчөлөрүнөн коронавирус чыгып, Жээнбеков иш-чараларга катышкан эмес. Бишкекке кайтып келгенден кийин обочолонуп, аралыктан иштеп жаткан. Бир нече күн мурун милиция кызматкери коронавирус менен ооруп жатканын, ал абдан опурталдуу илдет экенин айтып, кыргызстандыктарга кайрылган видео тараган. Ал Бишкекте Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери, милициянын улук лейтенанты Бердибай Элакунов экени аныкталды. Белгилүү болгондой, ал бүгүн коронавирустан улам каза болду. Маалыматка ылайык, ал ооруп жаткан учурда улуттук госпиталда дарыланып жаткан. Ага коронавирус жугуп калган, өтүшүп кеткендиктен каза болду деп билдиришти кесиптештери. Элакулов 36 жашта болгон. Жакында эле көпчүлүк жарандарыбыз вирус жок деген жалган маалыматка ишенип, адамдар көп жыйналган жерлерге барып жүргөнү биз күрөшүп жаткан бүгүнкү абалга алып келди. Премьер-министр Кубатбек Бороновдун өкмөт жыйынындагы бул айткандарын анын маалымат кызматынан кабарлашты. Өкмөт башчы азырдагы адистердин сөзүн угуп, өтө зарыл болбосо үйдөн чыкпай туруу кеч эместигин айтып, элди сабырдуулукка чакырган. Эң башкысы дүрбөлөңгө түшпөө керек. Дүрбөлөңгө түшүү коркуу сезимин жаратып, башаламандыкка алып келет. Ошондуктан мен жарандарыбызды сабырдуулукту сактоого жана чыдамкайлыкка чакырам, деди өкмөт башчы. Ал вирустук инфекциянын биринчи белгилери аныкталган учурда дарыгерлердин талаптарын так аткаруу зарылдыгын кошумчалаган. Соңку маалымат боюнча Кыргызстанда коронавируска кабылгандардын саны 5017ге жетсе, анын ичинен 2294 бейтап айыгып чыккан. Миграция кызматы сырттан кайткан 11 000 адамга жумуш караштырып жатат. Ведомство өкүлү Бактыгүл Айдакеева билдиргендей, кайтып келгендер жумушсуздардын катарына кошулду. Пандемиядан улам иши барлар дагы аралыктан эмгектенүүгө аргасыз болууда. Бул маселени чечүү максатында сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Анын алкагында жарандардын квалификациясын жогорулатуу каралууда. Белгилей кетсек, пандемия учурунда Кыргызстанга башка мамлекеттерден 12 000ге жакын жаран келди.